Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шерматов сиздер менен жолугушууга келип отурат. Ош шаардык кеңештин төрагасы Болотбек Талайбекович жана Ош шаардык кеңештин депутаттары кириш сөзүн уруксат этсеңиздер, Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шерматовичке беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаары тургундары. Мынакей келгениме бир апта 10 күн болуп калды. Болгон күч аракетимди, билимимди, тажрыйбамды колдонуп шаарды да кааласа Кыргызстандагы эң алдыңкы шаарлардын катарына кошо өнбөгөн ниетим бар. Урматтуу президентибиз айтты, республикалык бюджеттен 2 миллиард сом акча бөлүп берем деп. Алгачкы биздин иш план Тетиактагы Моноева көчөнүсүндөгү жайгашкан 2 кабаттуу жолду 10 февралга асфальтсыз ачайын деп пландаштырып атабыз. Урматтуу шаардыктар, урматтуу коллегалар, урматтуу депутаттар, келгиле чогуу бардыгыбыз бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, Жапатырмак шаардык оңдогонго салым кошуңуздар. Азымына кететиги Ленин көчөнү, Курманжан Датка энебиздин атына көчөнү, Масалиев атындагы атабыздын атына көчөнү, эки четинде кызыл сызыктан чыгып кеткен ишкалардын баарын көчүрөбүз, алабыз. Ошол жерде может сиздердин балдарыңыздын объектилери бардыр. Может ошол жерде бир парк магазин кургандар бардыр. Ошолорду мындай препятствие кылбай, саботаж кылбай, чогуу бирдикте кой балам кой, шаар үчүн жардам берип коелу. Жалгыз эле мэрге керек эмес, жалгыз эле мэрияда иштегендер керек эмес. Бул жалпы шаардыктар үчүн, сен үчүн керек. Деп кост атнакай ошол жолдорду ачалык, тротуарды ачалык, бактырактарын тигелик, арча тигелик, гүлдөрдү тигелик, коз шаар кылалык. Мен Кудайым буйруп, Аллах Таалам насип кылып, канча күн иштейм? 1 жыл иштеймби? 3 ай иштеймби? Мени урматтуу президент ушул жерге жиберди, шаарды оңдо деп. Потенциалы бар, ордолуу, Ошто оңдо деп жиберди. Мен силер менен до конца чогуу ушул жерде болом. Канча жыл, канча ай боломбу, мэр болуш десем, болгон күч аракетимди жумшап, шаарды оңдошко аракет кылам. Кудай буйруса, биз бардыгыбыз Жапатырмак Ош шаардык кеңешинин депутаттары, мэрия, жетекчилер менен биргеликте шаарыбызга бир жаңы импульс киргизишибиз керек. Биздин негизги максатыбыз, тилегибиз дагы ошол. Шаарыбыз өнүксө экен, шаарыбыз жакшы жакка бурулса экен деп. Кудай буйруп, Алла насип кылса, 2025-жылы, 26-жылы шаарыбыз бир өзгөчө көрүккө чыгат деп ойлойбуз. Биз негизи 6 багыт боюнча иш алып барабыз. Биринчи багыт элдин көйгөйүн жеринде чечүү, экинчиси инвестиция тартуу, үчүнчүсү укук бузууларды алдын алуу, 4-чү багыт жер маселелери жана мыйзамсыз курулуштар, 5-чи социалдык иштери, 6-чы багыт ушул чарбалык иштер. 2024-жылы жалпы ишкана 36 миллион тегелегинде инвестиция тартты. Анын 15 миллиону бул жергиликтүү баягы үлүштүк каржылоо деп коебуз. Үлүштүк каржылоо аркылуу болду. Демөөрчүлөр тарабынан 9 миллион 600 миң сомдук жалпы иштер аткарылды. Анын ичинде кайрымдуулук фонддордон, эл аралык уюмдардан жана жеке ички инвесторлордон чогулган каражат. Жеңишбек уулум, кызматың кулуу болсун. Сага Аллахым узун өмүр чынден соолук берсин. Биздин арзубуз мына 200 адам жашайбыз да, мына 3 дом бар. Ушул балда жылуулук жок, паровой жок. Аябай кыйналабыз. Жаш балдар тоң кыла свет өтүп калганда, кардаңдар үшөйт. Ушуга бир көңүл буруп, бизге ушу жылуулуктун паровойду киргизип берсеңиз болбойт сизге. Азамат. Ушул биздин 47-чи көчө менен Ноокат жолун өтүп кетсе да болот, өтө чоң көчөнүн бири да. Ушул биздин жолубузду оңдоп, 2 көпүрөбүзгө жардам берип койсоңуз, титулдук баракчага кирди деп айткан. Мичуранын көчөгө эч ким карабайт. Ошону кара берсеңиз. Биздин үйдүн алдына өтүп бир кирип көрүп коюңузчу, сизден сураныч. 351. Эгер биздин 351. Эгер биздин үйдүн алдына кирип өтүп көрүп турган болсоңуз, 1950-жылдагы эски кирпичтен курулган үйлөр, эски туалеттер, эски кладовкалар жатат. Бизге же ошол жерде ачып бербейт. Же буздурбайт, же бизге детский площадкага жай жок. Ошо менен үйдүн документи бүтпөй турат биздечи. Мен чечип берем маселеңерди.
Биздин үйлөрдү жашыл зонага киргизип койгон. Ошол Жойпас каналынын эки жээгин баягы суу корк зонаны сактап жашыл аймак кылып батырып койгон да. 16 маршрутка и 19 маршрутка. Кааласа ошол биздин көчөлөргө кирсе кирет, кирбесе кирбей коет. Ошол маселени чечип берип койсуңор. Бригадир менен сүйлөшөм. Мен азыр эле өтөм ошол жерге. Şu yerdeki машиналарны олдуруп берсейлер. Девуга чейин 2 бет толтура машина турган экен. Ошонун бүт баарын алдырттык. Азыр мына кемени тапшырма берем, жана сиз айткан машина алдыртабыз. Эки көрүстөнгө тажия болгон күнү 30-40 машина келсе чаңы өчпөй туруп кайра жаназа окулуп жайга коюлуп аркага кайтат ошол машиналар. Ошондой чаңда калдык, ооруп атабыз. Ошол көрүстөндү жылдыруу боюнча кеңешели, эгер ушуну каршылык болбосо, келе жылдырайлы ушул жерде эле мөржөнү жылдырып, жаңы мөржө ачылыптыр. Күн панелдерин коюу боюнча сунуш бергенмин. Жол чырактагы бардыгы өчүп калат, күндө пробка, тыгын, уруш. Ар бир жол чырактын башына дагы күн панелин орнотуу арзан жана чечүүнүн жолу болмок. Мунун болуп калганын билем мен. Mahallada kanalizatsiyaga yordam bering. Жашоочуларда 130 квартира бар, парковкабыз жок. Парковкабыз жок болгон үчүн баардыгыбыздын машинасы болсо жолдун боюнда турат, Нурматов менен Ленин көчөсүнүн кесилишинде. Проблемабыз бул шаардын так ортосунда турабыз, а бирок канализациябыз жок. Жайдын күнү аябай жыттанат. Биринчи масала заводтук, кеген аспап. Отоплениянын ордары муну да билесиңер, бирок бул да чечилбей келет. Орду даяр, чечилгенге болбой атат. Урматтуу шаардыктар, могу канализация боюнча бир 3 маселе түштү. Ушул маселе боюнча мен лично өзүм көзөмөлгө алам. Мамырова көчө боюнча мен билем абдан, жакшы билем Мамырова көчөнү. Тетиги Налкатский перевалдан чыккандан баштап тетиги кругу чейин, анан мореки Калина көчө. Ушул жер баткак, лай. Кудайым буйрса биринчи очередь баштайбыз мына Мамырова көчөнү. Тийиштүү жетекчилерге тапшырма бердим. Шаардын ичинде 35 садик туура эмес приватизация болуп жеке менчик колго өтүп кетиптир. Азыр ошону баардыгын териштирип, кайтып мамлекетке кайтарып алабыз. 23 суроо түштү. Өтө керектүү маселелерди мен өзүм карайм. Ушул азыр көтөрүлгөн көйгөйлөрдүн баардыгын бюджетке отургузабыз. Анан бюджеттин эсебинен акырындап четинен жасай баштайбыз.